Кайрат Кыргыз Маданият министрлигинде менден башка эч ким иштей албайт. Ырчы Кайрат Кыргыз Маданият, маалымат жана туризм министрлигиндеги акыркы окуяларды тизмектеп, министр маданият кызматкерлери менен тыгыз иш алып бара албай жатканын сындап чыкты. Эгерде министр иш алып бара албаса, кызмат ордун ээлебей, башкага бошотуп берсе дегендей кылган. Ал орунга өзү татыктуу экенин да жашырбай, маданият, маалымат жана туризм министрлигинде менден башка эч ким иштей албайт деп жазып чыкты. Булак аргумент кейжи. Курсан Асановдун оор абалдагы аялын ооруканадан кууп жиберишти. Генерал Курсан Асановдун жубайын ооруканадан дарыланып жаткан жеринен чыгарып салышкан. Бул тууралуу анын балдары Instagram баракчасынын сторисине чыгарышты. Асановдун кызы Нуризанын айтуусунда учурда апасынын абалы оор, кан басымы жогору экенине карабай дарыланып жаткан жеринен ооруканадан чыгарып салышкан. Апасынын ден соолугунан кабатыр болгон балдары инсульт алган бейтаптарды дарылоочу жеке клиникаларды издеп жатышкан. Эскерте кетсек, буга чейин Асановдун жубайын кылмыш ишине кириптер деп УКМКнын сурак учурунда эс үчүн жоготуп ооруканага түшкөн. Булак аргумент кейжи. Алмазбек Бейшеналиев: Садыр Жапаров мага ишеним көрсөтүп, иштериме ыраазы экенин айтты. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Алмазбек Бейшеналиев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу аны кызматтан алганын жатат деген маалымат боюнча комментарий берди. Кечээ социалдык тармактарда менин кызматтан алынарым тууралуу маалыматтар тарады. Азыр расмий тараптан колдоо бар, жаңы шайланган президент мага ишеним көрсөтүп, аткарган иштерим боюнча ыраазы экенин айтты. Коомчулуктун мага болгон колдоосу менин мындан аркы иштериме дем күч берип, ошол эле учурда эл алдындагы жоопкерчилигимди күчөттү. Ар бириңиздердин колдооңуздарга ыраазычылык билдирем. Жакын аралыкта министрликтин реформалык кадамдары тууралуу иш мерчемдерибизди жарыялап, коомчулуктун жана президенттин, жогорку кеңештин, өкмөттүн колдоосу менен ишке ашырууну баштайбыз, деди ал. Булак Назарньюз кейжи. Улукбек Марипов Аскарбек Шадиевдин өкүл баласыбы. Бүгүн 1 февралда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясында премьер-министр кызматына Улукбек Мариповдун талапкерлиги каралып жатат. Бирок социалдык тармактарда Улукбек Мариповду экс-вице-премьер-министр, мурдагы депутат Аскарбек Шадиевдин өкүл баласы деп жазышууда. Ал эми эл өкүлдөрү жыйында Мариповго бул боюнча азыр суроо узатышкан жок. Булак Назарньюз кейжи.